Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин темабыз бул телевизиондук форматтагы даректүү тасмаларды тартканда ушул монтажда кандай ыкмаларды колдонуш керек? Монтаж учурунда эмнелерди билиш керек? Деги эле монтаж кандай өтөт? Мына ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошондо биздин темабыз бул монтаж. Ошол телевизиондук форматта даректүү тасма тартканыбызда ошол кандай ошол съемканын баарын даярдап келип материалды көргөндөн кийин кантип монтаждаш керек? Мына ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул эң башкысы бул монтажда ошол сен алып келген материалдарыңды тартасың. Балким сен 20 саат тартасың, балким 10 саат тартасың, балким 5 саат эле болуп калат. 3 саат болуп калат, ушундай ар кандай болот да, бирок 3 саат, 5 саат деген чынында бул монтаж үчүн аябай аз материал болот да. Канчалык материалың көп болсо, ошончолук сага дагы ушул жакшы жана ыңгайлуу болот да монтаждаганчы. Ошондуктан биринчиден биз съемканы бүтүрүп алдык. Эмнелерди жасашыбыз керек? Бул съемканы бүтүргөндөн кийин сөзсүз түрдө биз материалыбызды көрүп чыгабыз. Режиссер өзү ошол канча саат тартылган материалдын баардыгын көрүп, карап, өзүнө белгилеп жазып чыгат да. Белгилеп жазып, өзү үчүн ошол тандап чыгат. Өзүнө жаккан материалдарды убактысы менен, мисалы үчүн азыркы тил менен айтканда тайм-код деп коюшат да. Бул тайм-код деген эмне? Бул тайм-код деген бул сен ошол убактысы да. Ошол тартылган убакыт. Мисалы үчүн 1 минутадан сиздер бир 40 секундага чейин сиздерге жагып калды дейли. Ошол материалчы, ошондо жазасыңар 1 минутанын 40 секундага чейин ушул материалды алам деп. Андан кийин дагы мисал келтирсем, бир 10 минутта дагы бир жагып калса, ошол 10 минутаны жазып чыгасыңар да. Ушундай тайм-код бул убакыт да. Бирок силерде ошол кадрлар тартканда ар бир өзүнчө файл болуп тартылат да. Ошондуктан ошол файлдын дагы өзүнүн минуталары бар. Ошого карап туруп өзүңөргө жазып чыксаңар болот. Бул аябай ыңгайлуу болот да. Андан кийин ошол материалды көрүп атканда дагы көп ойлор дагы өзгөрүшү мүмкүн. Силердин ойлоп аткан окуялар дагы башкача көрүп калышыңар мүмкүн да. Ошондуктан монтаж учурунда көп нерсе өзгөрөт негизичи. Себеп дегенде бул өзү айтып коет да, даректүү тасмада тартып келесиң съемканы, сценарий жазгансың, бирок ошол монтажга келгенде ушул монтажда бүт нерсе өзгөрүшү мүмкүн да. Бардык нерсечи. Сен ойлобогон нерселер болуп кетиши мүмкүн монтаждачы. Анан эң негизгиси ошол монтаждагы бул эң негизгиси бул туура коюшубуз керек кадрлардычы. Туура. Мисалы үчүн монтаж деген эмне бул? Монтаж дегенде сен сүйлөм түзүү да. Бул бир сүйлөмдү түзүү. Себеп дегенде биз ошол монтажды сүйлөм менен түзүп монтаждашыбыз керек. Ошол монтажды туура жасасак, туура, ошол көрүп аткан көрүүчүлөр ошону окуп билиш керек да. Биз мисалы үчүн кадрдан экинчи кадрга өтүп атат, үчүнчү кадрга өтүп атат. Ошол нерсени көрүүчү окуп билсе, китеп окугандай окуп билсе, демек биз туура монтаж жасаган болобуз да. Андан кийин бул силер баягында биз айтып кеткендей, мурунку сабагыбызда айтып кеткендей, биз айтканбыз, үн коштоо. Бул үн коштоо ошол атайын диктордун сүйлөгөн сөздөрү. Демек бул дагы ошол аябай жардам берет да монтаж учурунда. Себеп дегенде биз ошол диктордун сөздөрүн, тексттерин өзүбүзгө эреже катары алып алабыз дагы жазып чыгабыз. Жазып чыккандан кийин ошондон улам диктордун сөздөрүнө таянып биз монтажды жасасак дагы болот да. Негизи эле ошондой. Бирок ар ким ар кандай методдор менен иштейт. Кээ биркилер бул монтаж жасап бүткөндөн кийин диктордук сөздөрдү жаздырышат, кээ биркилер ошол монтажга чейин эле съемка учурунда эле диктордук сөз жазылып калат да. Демек азыр бул жагындагы, бул экинчи тарабын дагы айтып берейин. Мунусунан баштайлы. Ошол даяр биздин диктордук текстибиз бар, сөздөрүбүз. Ошол учурда кандай монтаждашыбыз керек? Демек биздин даяр текстибиз бар. Ошол текстке таянып биз ошол тексттин жазылган маңызы боюнча биз кадрларды тизип чыксак болот да. Ошондо дагы биздин айта турган оюбуз дагы туура болот дагы. Ошол монтаж болуп атканда ошол баягы тексттерге таянганда биз
туура монтаж жасайбыз да. Себеп дегенде ал жерде айтылышы мүмкүн, туурабы? Бул мынчанчы жылы төрөлгөн ушул каарманыбыз боюнча айтып кетсек да, андан кийин ошол каарманыбыздын жасаган иштери дегенде биз албетте сөзсүз түрдө биздин экранда ошол каармандын жасап аткан иштери, балким чыгармалары болсо, же жасаган эгерде скульптор болсо, же башка бир сүрөтчү болсо, анын сүрөттөрү кетет да. Бул неме текстте болсо ошол нерселердин баары айтылат. Бул дагы ыңгайлуу болот да, бизге оңойго турат болот. Ошондуктан бул башынан эле жазылган болсо, биз ошондой жасасак болот да. Андан кийин сөзсүз түрдө ошол текстке жараша биз монтаждап алгандан кийин бир өзү биринчи айтып коет, черновой монтаж деп коюшат да. Бул черновой монтаж деген эмне? Биринчиден биз үнү жок, үнү бар го эми, бирок үндөрү баары оңдолгон эмес, өңү түсү оңдолгон эмес, мындай кичинекей бир монтаж жасап алган болобуз да. Ошол монтаждан улам анан тазалап чыгабыз. Тазалап оңдоп, андан кийин анын бүтүрүү убактысы келет да. Эң негизгиси дагы нерселердин бири бул музыка дагы тандоо. Себеп дегенде бул фильмге дагы музыка тандоо дагы аябай кылдат мамиле жасаш керек да, бул музыкага дагычы. Анан ушул диктордук текст боюнча да сүйлөп кетейин. Диктордук текстти жазган учурда дагы бул дагы ошол телевизиондук форматта дарек тасмалардын эң күчтүү бир куралдардын бири да, бул диктордун үнү, диктордун айтып аткан сөздөрү. Ошондуктан ошол сөздөр дагы топ келишип, бул экранда кетип аткан визуалдык жактан кетип аткан кадрлар дагы топ келишип, текст менен биргеликте топ келишсе, ошондо дагы көрүп аткан көрүүчүлөргө кызыктуу болот. Эң башкысы биз көрсөтүп аткан, экранда чагылдырып аткан кинолорубуз бул айта турган ою, маңызы ошол жеткиликтүү болуш керек да. Эгерде ал жеткиликтүү эмес болуп калса, анда супсак кызыктуу эмес болуп калат. Биз кызыктуу болуш үчүн ошол диктордун сөзүнө дагы, текстке дагы жакшы кылдат мамиле кылып туруп, ошол тексттерди дагы аябай жакшы разработка кылып туруп жазып чыгыш керек да. Себеп дегенде ошол тексттерден дагы көп нерсе, көп маалымат жеткиликтүү бере алабыз да, бул көрүп аткан көрүүчүлөргөчү. Андан кийин, эгерде биздин диктордук текстибиз жазыла элек болсо, бизде материалыбыз бар, монтаждап бүтүрдүк, бирок дикторский текстти жаза элекпиз. Ошол учурда эмне жасашыбыз керек? Кандай жазсак болот? Демек, бул убакта болсо биз монтажды жасадык дейли. Биз көрүп аткандай кадрларды тизип чыктык. Ошону тизип бүткөндөн кийин, бир сыйра материалды көрүп чыккандан кийин биз жазып чыксак болот. Диктордук текстичи. Ошондон улам. Эмне бул диктordук текстти дагы эмнелерди колдонгону билиш керек. Балким ошол сен тарткан материалда жетишпей атат ошол материалчы. Бирок ошону жетиштүү кылыш үчүн биз текстке жазып чыксак дагы болот да. Мындайча айтканда, текст аркылуу дагы, ошол диктордун үнү аркылуу дагы көп маалыматтарды берсек болот. Ушул учурда биз чынында ошол диктордук текстке муктаж болгон учурлар болот да. Себеп дегенде кадрларды көрүп атасың, монтаж болуп атат. Бирок ушул бир нерсе жетишпегендей, маалымат көп жетишпегендей болушу мүмкүн да. Мына ошол учурда биз атайын диктордун үн коштоо аркылуу биз көп маалыматтарды берип, жеткиликтүү берсек болот да. Биз ошол визуалдык жактан бере албаган материалдарды биз үн катары, текст катары, ушул текст катары биз көп нерселерди айта алсак болот да. Андан кийин дагы бир нерсе, бул ошол монтажда дагы бир нерседен экинчи кадрдан үчүнчү кадрга өтүп, бири-бирине жайгашкандары туура болгондорун дагы, ошолорду дагы туура монтажданганга аракет кылыш керек. Өткөнкү мурунку сабактарда дагы мен айтып кеткен болчумун. Биз шаарды тартып атып, анан шаарды эле тартып атып, анан тоого өтүп кетпейчи. Себеп дегенде бир жерде болуп атабы, демек ошол жерде болуп аткан окуяны башынан аягына чейин
чейин бергенге аракет жасаш керек. Ал эми биз ушул бир жерде болот, анан кийин башка жакка өтүп кеткен, бул дагы монтажда туура эмес болуп калат да. Ошол нерселерди дагы силер өзүңөр үчүн белгилеп алгыла. Бул эң маанилүү нерсе. Себеп дегенде көрүп аткан көрүүчүлөргө түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Булар бир нерсени көрүп атып, экинчи нерсеге өтүп кеткенде бул көрүүчүлөр үчүн түшүнүксүздүктү жаратат да. Андан кийин бул ошол мен силерге айтып кеткен үн коштоо боюнча кичине болсо дагы түшүнүк алдыңар деп ойлойм. Ал эми кийинкиси болсо бул музыка. Музыканы дагы кандай колдонуш керек? Бул музыканы колдонгондо дагы аябай кылдат мамиле жасаш керек музыкага. Негизи эле атайын биз композиторлорду чакырып алып музыканы колдонсок, бул чынында жакшы болот да. Себеп дегенде ошол атайын силер ошол кинонун атмосферасын, кинонун абалын, мындайча айтканда, орусча айтканда состояние, кыргызча которгондо абал болот да. Ошол атмосфераны бере турган, ошол силердин же бир каарманды тартып атсаңар, же бир окуяны тартып атса, ошол нерсени ача турган, ошол кишинин абалын, ошол кишинин состояниясын бере турган музыка колдонсо, бул албетте киного дагы бир дем, дагы бир күч кошот да. Себеп дегенде бул музыка дагы, үн коштоо дагы ошол көп нерсени берип турат да. Ошол бизге мындай, кандай десек, баягы черновой монтаж деп атпайбызбы? Ошол убакта биз музыкасы жок, үн коштоосу жок, жөн эле материалды көрөбүз да. Андан кийин биз ошонун баарын, музыканы, үндү дагы бүт баарын ошол оңдоп, түздөп, өңү түсүн дагы оңдоп чыккандан кийин гана ошол фильм түзүлөт да. Ошол убакта дагы ошол музыканы эң акыркы этапка коюп коюш керек. Анан композиторду чакырган убакта сөзсүз түрдө режиссер өзүнүн айта турган оюн ошол билгиздириш керек да, билдириш керек. Кандай учурда билдиребиз? Силер эмнени каалап атасыңар? Ушул фильм аркылуу кандай атмосферадагы ушул музыка керек? Ушул кайсыл жерлерине керек? Анан сөзсүз түрдө эле музыканы башынан аягына чейин музыканы койгондун кереги жок. Бул дагы башынан аягына чейин кечке музыка боло берсе дагы, бул көрүүчүлөрдү дагы кичине кыйнап коюшу мүмкүн да. Ошондуктан ошол керектүү жерлерге ошол бир кандайдыр бир ойду бере турган, ошол ойду бирок кичине болсо да жеткиликтүү бере албасак, ошол музыка аркылуу дагы жеткиликтүү берсек болот да. Ошол музыка бул кандайдыр бир, кандай деп айтсам, бул жардам катары болот да бизгечи. Ошол үн коштоо дагы жардам катары келатса, бул музыка дагы ошондой эле бизге жардам катары келет да. Ошол жардам катары келип, биз ошонун баарын бириктиргенде бир ушул телевизиондук форматтагы фильмдер, даректүү фильмдер жаралат да. Андан кийин ошол музыканын атайын ушул минутадан бул минутага чейин деп композиторго көрсөтсөк дагы бул туура болот да. Себеп дегенде сен кайсыл жерде, режиссер өзү билет да, кайсыл жерге музыканы каалап атат. Мына ушул минутадан ушул минутага чейин мага музыка жазып берсеңер десеңер дагы, ошол дагы силерге оңой болот. Кийинки ошол монтаждап аткан учурга ошол музыканы алып келгенге дагы өзүңөр карап туруп анан чечим чыгара аласыңар да. Андан кийин ошол бир музыка болсо дагы бул туура болот эле да. Мисалы үчүн бир эле музыка, башынан аягына чейин бир музыка. Кээде биз ар кандай музыкаларды кошуп салабыз да, аралаштырыпчы. Ошондо дагы бузуп коебуз. Бизчи ошол бул фильмдин маани маңызын бузуп коюшубуз мүмкүн музыка аркылуу. Ошондуктан музыканы тандоодо дагы албетте сөзсүз түрдө өзүңөр кичине мындай түшүнүк жок болсо, ошол композитордон, ошол музыканттардан дагы сураса болот да, мындай кеңешчи. Силер кандай көрүп атасыңар? Аларга да кинону көрсөтүп, алар башынан аягына чейин көргөндө дагы аларда бир ой пикир пайда болот да. Мына ошондо дагы биргеликте силер талкуу жаратып, биргеликте ушул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошондон улам бир чечимге келип туруп, ошол музыканы кайсыл
багытта көрүп атасыңар, кандай музыка, жай музыкабы же шаңдуубу, мына ошолордун баарын сүйлөшүп алып, ошондон кийин гана ошол музыканы коюп чыксаңар болот да. Андан кийин дагы бир нерсе, ошол биз үн коштоону дагы, диктордук жазууда дагы ошол музыка менен диктордун сөздөрү бирге кеткенде дагы ошону дагы туура койгонду дагы үйрөнүшүбүз керек да. Бул жерде сөзсүз түрдө үн режиссердун жардамы керек болот. Себеп дегенде ошол үн режиссер бизге туура ошол үн дорожкасын туура жазып берсе дагы бизге аябай пайдалуу болот да. Мисалы үчүн ошол монтаж жасап атканда атайын мындай дорожкаларга бөлүнөт да. Мындай өзүнчө бир дорожкаларга бөлүнгөндө ошол мындай жолдор болот да, негизи ошондой кыргызча эгерде мындай которуп айтканда, мындай жолдорго бөлгөндө бул биринчи сөзсүз түрдө бул видео, сен тарткан материалдын видеосу кетет. Андан кийин экинчиси болсо бул ошол үндөр, ошол сен тарткандардын экинчисине үндөр болот. Ал эми үчүнчүсүнө ошол силер үн коштоодогу тексттер, диктордун сөзү, төртүнчү жолдо бул дорожкада, төртүнчүдө бул музыка. Ошондой бөлүп алышат да, кайсыл дорожкалар менен өзүнчө бөлүп чыгышат. Аны дагы үн операторлор өзүнчө атайын обработка жасап, өзүнчө тазалап, үндөрдүн баарын оңдогондон кийин гана силерге даяр кылып ошол дорожкаларды бөлүп берет. Ошондон улам ошол дорожкалар бөлүнгөндөн кийин силер алып ошону бирге коюп, анан ошонун баары даяр болот да, видеону, фильмди көргөнгөчү. Андан кийин дагы бир нерсе, бул монтаж учурунда эмнени унутпаш керек. Бул өңүн, түстөрүн оңдоо, бул светокоррекция деп коет да. Бул светокоррекция дагы эмне үчүн керек? Бул светокоррекциянын кереги болгондо бул атайын ушул өңдөрүн оңдоо болот да. Өңдөрүн оңдоо, бул өңдөрүн оңдоодо биз атайын бир ошол атмосферага, состоянияга жараша бир өңдү берсек болот да. Балким кээ жерлерде аябай ачык өңдүү болуп калышы мүмкүн. Кээ жерде кичине өңү капкараңгы болуп калышы мүмкүн. Мына ошолорду түздөп оңдогонго ошол монтаж жасаган адам дагы, ошол бул художниктер дагы, сүрөтчүлөр дагы жардам бере алат да. Себеп дегенде ошол бир калыпта сиздер өңдөрүн оңдоп чыксаңыздар, ошондо гана мындай туура дагы болот да. Бул демек ошол карасаңыздар, биз аягына чыгарганда дагы айтып коелу, бул биз монтаж жасагандан кийин сөзсүз түрдө үн коштоо, диктордук сөздөрдү жазып чыгабыз, же болбосо диктордук сөздөр даяр болсо, ошолорду даярдап, оңдоп, түздөп чыгабыз. Андан кийин сөзсүз түрдө үндөрүн оңдоп чыгыш керек. Тазалоо үндөрүн, ошол съемка учурунда жасалган үндөрдүн баарын оңдоп тазалоо. Андан кийинкиси бул болсо, бул ошол музыка боюнча сөзсүз түрдө ошол музыканы композитор менен сүйлөшүп, туура музыканы коюу. Төртүнчүсү болсо бул ошол өңдөрүн, түстөрүн оңдоо. Кандай өңдөрүн, түстөрүн бир калыпта, бир формада, бир стилде оңдогонго аракет кылыш керек. Бирок даректүү тасмада аябай көп мындай өңдөрүн оңдогонун дагы кереги жок да. Мен айтып кеткендей, кээ ачык жерлерге кичине ал жерлерин оңдоп, караңгы болуп кеткен жерлерин ачык кылып оңдогонгочу. Андан кийин бешинчиси ошол нерселердин баарын бириктирип, үндөрдү, үн коштоо, музыкалардын баарын бириктирип, визуалдык жактан дагы, үн жактан дагы баардыгын оңдоп, биргеликте ошол монтаж жасоо. Демек ошол телевизиондук форматтагы даректүү тасмаларды тартканда мына ушул кыскача нерселерди дагы билсек, бизге ошол монтаж учурунда аябай мындай керектүү маалымат болот да. Бизге ушул нерселерди биз монтаж учурунда колдонсок, бизге ыңгайлуу иштегенге өзүнчө бир мындай ыңгайлуу шарт жаратат.